Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракелик иш-чаралар алкагында жерлерде эл менен жолугушкан учурда кыргыз элинин Даңазалуу уулунун дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы, улуу ойчул катары осуяттарын баса белгилеп айтып келгени бар. Ошондой жолугушуулардын биринде элди ынтымакка чакыра Чыңгыз Айтматовдун ата мекендин ыйыктыгын кастарлаган сөздөрүн мисалдата мындай дегени бар. Бүгүн Айтматовдун айрым осуяттарын, идеяларын эстөө орунду болот деп ойлойм. Дүйнөнү түрө кыдырдым, бирок мен үчүн Кыргызстандан өткөн ыйык түшүнүк жок. Өлкөмө жанымды карчуруп, кызмат кылуу сезими дайыма көкүрөгүмдө жанар тоодой уюп келди деп Чыңгыз Айтматов айткандай, өлкө эң оболу ар бирибиздин аракетибизден башталат. Өлкөбүздүн жана элибиздин эркиндиги үчүн ата-бабаларыбыз өзлөрүнүн жанын аяган эмес, жана бизге эркин кыргыз мамлекети деген өтө ыйык мурасты калтырып кетти. Ушул ыйык мурасты сактайлы, урпактарга табыштайлы. Улуу данышманыбыз Чыңгыз Айтматов айткандай, түндүгүбүз менен түштүгүбүз куштун эки канатындай болуп, бирге болсок, ата-бабалардан элесине татыктуу болгон улуу жеңиштердин ээси болобуз. Мен Чыңгыз агабыздын дәүрү сөзүн айта кетейин. Айтматов адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу деп айткандай, коом үчүн эң кыйыны күн сайын биримдикти чындап, тынч жашоого умтулуп, ынтымакты орноткон коом болуу. Ынтымакты адамдар арасында асыл касиеттерди аздектеп жашаган коом, биримдиктүү журт болуш үчүн бизге бүгүн ата-бабалардыкындай эрк, күч кайрат, тынымсыз аракет керек. Чыңгыз Төрөкулович, кыргыз баласы ааламдык цивилизацияга опол тоодой салым кошалаарын тастыктады. Айтматовдун улуулугу ушунда. Бүтүндөй бир улутту улуу эл катары жер жүзүнө даңазалады. Ал чыгармаларында улутубуздун турмушун жазды. Бирок биздин жашоо аркылуу глобалдык маселелерди койду. Ал кыргыз калкынын башынан өткөн улуу доорду, 20-кылымдагы маанилүү тарыхый окуяларды сүрөттөдү. Улуу өзгөрүштөрдү, элибиздин асыл тилектери менен жаркын үмүттөрүн эч качан эскирбей жана көнөрбөй турган кылып жазып кетти. Биринчи мугалим менен Саманчынын жолу, Жамиля менен Кылым карытаар бир күн сыяктуу гениалдуу чыгармаларсыз өткөн доорду элестете албайбыз. Кыргыз образын дүйнөлүк окурмандарга жеткирди. Кыргыз элинин кандай мыкты эл, кандай улуу калк экенин дүйнөгө таанытты. Асылдык жана айкөлдүк сапаттары каны жанына сиңген санжыралуу журт экенин бүт ааламга жар салды. Дал ушундай кыргыздын гениалдуу уулу, чыныгы патриоту Чыңгыз Айтматов болду. Чыңгыз Айтматов кыргыз инсаны дүйнөлүк интеллектуалдык атааңдаштыкта тең таймашууга жөндөмдүү экенин далилдеди. Чыңгыз Төрөкулович кыргыз баласы ааламдык цивилизацияга опол тоодой салым кошоларын тастыктады. Айтматовдун улуулугуна ушунда бүтүндөй бир улутту улуу эл катары жер жүзүнө даңазалады. Ал чыгармаларында улутубуздун турмушун жазды. Бирок биздин жашоо аркылуу глобалдык маселелерди койду. Ал кыргыз калкынын башынан өткөн улуу доорду, 20-кылымдагы маанилүү тарыхый окуяларды сүрөттөдү. Айтматов адамдардын аң сезимин өзгөрткөн залкар жазуучу гана эмес, дүйнөлүк саясатка таасирин тийгизген планетардык инсан болуп калды. Ал адабияттын гана руханий кубулушу эмес, дүйнөлүк маданияттын феномени болду. Айтматовдун рух мурасына, казынасына үңүлүп карай турган болсок, улуу ойлордун учугун чубап чыгабыз. Анткени залкар жазуучу бул дүйнөдө өзү үчүн гана эмес, жалпы адамзат үчүн жашаган. Биз үчүн дүйнөнүн жандырмагын чечүүгө аракет кылган. Ар бир адамдын жүрөгүнө жарык жеткирүүгө аракет кылды. Айтматов адамдардын аң сезимин өзгөрткөн залкар жазуучу гана эмес, дүйнөлүк саясатка таасирин тийгизген планетардык инсан болуп калды. Ал адабияттын гана руханий кубулушу эмес, ал дүйнөлүк маданияттын феномени болду. Бул дүйнөдө адамдан адамга, муундан муунга өткөн акыл эс гана түбөлүктүү, аны жоготуп алса, адамзат да жоголот деп айткан. Чыңгыз Төрөкулович
Adamdın әйбері күн сайын сынауға düşöt деген. Бұл сөздер жазушының бізге қалтырған аманат сөзі, аманат ақылы. Мамлекет башчысы Залкар жазуучуну эскерүүгө арналган сүрөт көргөзмөсү, театралдык оюн зоокторго катышып келгени бар. Чыңгыз Айтматовдун үй музейине эл аралык деңгээлдеги конокторду коштоп барып, жазуучунун үй бүлөсү, жакындары менен пикир алышып, Залкар талантка сый урматын билдирип келет.